Саламатсыздарбы? Азыр Кыргызстанда шайлоо мезгили, шайлоо учуру, шайлоо өнөктүгү болуп атат. Анан ошодон улам жанагы президент айтып атат, шайлоолор бардыгы мыйзамдуу болсун, шайлоодо жанагы административдик ресурс колдонулбасын дегендей сөздөрдү эң жогорку трибунадан туруп айтып атышат. Азыр эми ошол кандай аткарылып атат? Бир Мынау азыркы Азаттык партиясынын ушул Оштогу үгүт ишинин мисалында азыр көргөзүп берели. Мен жана мындан 1 саат мурун, азыр саат канча болду? Саат азыр 12-ден 24 мүнөт өттүр. Мындан 1 саат, 1,5 саат мурун мен ушул жерде турганда алдымдан бир короо студент өтүп кеткен. Алар Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультетинин студенттери болчу. Аны бир топ мугалимдери коштоп алышкан болчу. Студенттерди экскурсияга алып баратабыз деп бараткан мугалимдер, окутуучулар аны ушул шайлоого алып келди деп шектенип турамын. Азыр ошол студенттерди ушул жерден издеп көрөбүз. Анткени азыр Ош мамлекеттик университетине ата-энелер балдарын окусун деп берет, шайлоого барсын деп бербейт. Ошого контракт төлөп отурушат. Ал бир. Экинчиси, азыр сабак учуру. Демек, ошол Ош мамлекеттик университети алган милдетин, мойнуна алган милдетин аткарып, студенттерди сабактан бошотпой, шайлоого айдабай, азыр окутуш керек эле, сабак өтүп туруш керек эле. Жок, азыр шайлоого деп ушинтип отурушат. Азыр бул жерде эми Азаттык партиясында кимдер бар? Азаттык партиясында мурда баягы студенттерди пактага айдап көнгөн Медеткан Шеримкулов бар. Эски чиновниктерден ошол жанагы Исмаил Исаков бар. Ошо аскерлерди каалаган жака айдап жанагындай кылган. Анан жанагы жаштардан мынау Калмаматов деген бар. Жанагы ошол адамдын акысын жебеш керек деген сөздү көп айтып жүргөн жанагы Мыктыбек Арстанбек деген агаларыбыз бар. Мына ошолор өздөрү үгүттү кандай жүргүзүп атат, ошону көргөзөйүн. Бул бир эле ушул партияга тиешелүү эмес. Бул Ошто, ошол мен кайсыл жерде шайлоону көрүп кала турган болсом, шайлоо өнөктүгүн көрсөм, ошонун жанагы эреже бузган учурун байкаган болсом, мен кайсыл партия болбосун ошолорду айтып турамын. Себеби шайлоо таза болмоюнча саясат таза болбойт. Саясат таза болмоюнча Кыргызстан таза болбойт. Өнүкпөйбүз. Жүрүңүздөр. Булар Кандайсыңар? Кайсы факультеттесиңер? Аллахтан башка эч фактан, Педагогика факультет кайсы группа? НО 121. НО 121. Сабакка учур эмеспи азыр? Сабак учур, бирок сурап алып келди бизди. Сурап алып келишти. Агай өзү. 2010-жылы парламент Идаев Бекмырза агай. Бекмырза агай, чында эле кимдер жана көп бир короо болуп өтүп кетип аткандар го? Бул жакта жок, ушул жакта. бирок ошол учурдагы бийлик Студентсиңер азыр? үч эркекти көтөрүп турган партия. Атамбай эч ким акылында болгон жок. Туудабы? Туудан келдиңерби? Кайсы группа? Жо, жөн эле. Ошон үчүн мен Жөнүндө сабак эмеспи азыр? тамашалашып айтып коем. Бул мен Жылдыз акам деп. Азаттыктан кайсы факультет? Анча мынча эркектер жасай албаган Факультетин иштерди чында билбейсиңби? эле урматтуу энелер, эжелер, силер жасап коюп атасыңар. Мына Сакиба айтты. Кайсы факультеттен элеңер? Ушул инилерим Факультет эмес. жаңы кадам Кандайча? аттап, Студент эмессиңер? парламентке барганга Кайсы факультет? адам аттап, силерден бата Туудан? сурап, түнү күнү дебей иштеп, Туудан кайсы аракет факультет? кылып кетип атышат. Ушул үчүн бир эки көздөр сөз айтып. Тууда бир факультетте окуйсуң да тура, кайсы факультет? Строительный. Строительный. Азыр сабак эмеспи? Жок, бизди мынал жакка эжекилер, ол Ушул биз дагы сабак болбойт деп мынал жакка алып неме кылган да, жөнөткөн. Мынал жерде драм театрда бирдеке болот турган. кеңешке талапкерлер коюп аттап, Анан бул жака келе бердиңерби? Кыргызстандын келечегине Ма. колуңузду кошуп, Кайсы факультеттин студентисиңер? Кайсы факультеттен? Силерчи? Алдымызда чоң күрөш бар, ошо күрөштө жеңип чыгабыз. Бул жерде жакшы сөз. Ушундай, бая мен толук жоопкерчилик менен айтам. Кошулабыз. Бир короо студент мына жерге келген. Бирок студенттердин бир жакшы жери бар. Кел десең келип коет, анан качып кетишет бардыгы. Азыр бир 5-6 калышыптыр ошодо, Анан азыр айтып атышат, педфактан жана Оштуудан келиптир деп атат. Азыр сабак учуру. Мен кайра айтамын. Ата-эне азыр шайлоого келсин балам деп контракт төлөбөйт. Менин баламды окутуп берсин деп контракт төлөйт. Анан азыр мына жерде азыр элдин бардыгын акыл үйрөтүп сүйлөп аткан, мына мен кыйратам деп аткан саясатчылар ошол элдин акылын жештен биринчи кезекте карманыш керек эле деп ойлойм. Kim okudan geldi?
Азыр Ош туудан келип атат, Ош муудан келип атат. Ош туунун строительный факультетинен келип атат, Ош муунун педагогика факультетинен келип атышат. Коркпойсуң. Силер кайсыл факультеттен келдиңер? Соң башталган. Муудан келди. Муудан? Өзү Муудан кайсыл факультет? Бисмиллахиррахманиррахим деп баштайын. Өзү насип эткен жерден насип эткен нерсе болот деген өзү чын экен. Мен башка бир жерде Кыздар кайсыл факультеттесиңер? Айтып койгулачы жөн эле. Жок, айтпайбыз. Ушул жерде канчалаган элдер кызыктап турган. Ооба, кайсыл факультеттен, кайсыл университет? Биз окуйбуз азыр айттык го. Сенчи? Азырын айтып өттүк. Макул. Кайла булар кызы чугу жаман кылдыңар го балдар. Анан эмне болот? Уруп атамбы, сөгүп атамбы, сурап атам, кайсыл факультеттен келдиңер? Аякты усуп койсоңор кичинечи. Уга бергиле. Макул, кет. Шайдала чейин жашап калды. Менин үнүм мына микрофондун үнүн басып кетип атыптыр, кеттик анда. Жолдо болуп атат. Так, азыр көрдүңүздөр. Бир нече студент педагогика факультетинен келдик дешти, Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультетинен. Дагы бир нече студент Ош технологиялык университетинин строительный деп аталган факультетинен келдик деп айтышты азыр. Сабак болуп атат дешти, бирок агайыбыз алып келди деди. Ош муунун студенти айтты, Бекмырза деген агайыбыз деп. Берки технологиялык университеттин студенттери алар бир эжекебез алып келди деди, анын атын эстеп калбадым азыр. Кыскасы ушундай. Азыр кадимкидей эле административдик ресурс колдонулуп атат. Буга чара көрүлүш керек. Эч качан студенттин акысын монго окшогон саясатчылар жебеш керек. Буга кошомат кылгандар дагы студенттердин акысына кол сала албаш керек. Бул жерде жалаң элге акыл үйрөткөндөр отурат азыр. Мына менмин дегендер отурат. Ахматбек Келдибеков отурат мисалы. Жаңы жүздөрбүз деп. Жылдыз Жолдошова бар. Кыскасы мындай жанагындай салмактуу эле кишилер. Медеткан Шеримкулов бар. Бирок булардын көпчүлүгү Союздун кадрлары. Ачык айтышым керек. Ошол Союз учурунда элдин бардыгын жана пактага айдагандай, чөпкө айдагандай мамиле азыр дагы бул жерде болуп атат. Заман кайда кетип калганынан кабары жоктой. Мен буга караманча каршымын. Мен муну туура эмес деп эсептейм. Бар болуңуздар.